Эдил Байсалов бийлик сизге эч нерсе төлөп берүүгө милдеттүү эмес. Биздин өлкөдө социалдык төлөмдөрдү төлөөчүлөр аз. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эдил Байсалов пенсиялык системаны реформалоо жана 2023-2026 жылдарга милдеттүү медициналык камсыздандырууну өнүктүрүү концепциясынын долбоору боюнча парламенттик угууда билдирди. Анын айтымында социалдык төлөмдөрдү негизинен ири компаниялар түзөт. Базардагы сатуучулар, мигранттар, дыйкандар милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна да, социалдык фондго да эч нерсе төлөшпөйт. Бизде азыр көп төлөөчүлөр жок. Биз жарандарга пенсия акча топтоо керектигин, мамлекет аларга эч кандай карыз эмес экендигин түшүндүргүбүз келет, деди ал. Эдил Байсалов белгилегендей, концепцияга ылайык пенсияга чыгуу үчүн айрым жеңилдиктерди алып салуу чаралары этап менен ишке ашырылат. Азыр бийик тоолуу аймактарда жашоо шарты башка, баалар дагы Бишкекке караганда арзан. Ошондуктан пенсия жашын көтөрүүнү сунуштап жатабыз, бирок дароо эмес. Акырындык менен 6 ай сайын бул аскер кызматкерлери да, башкалар да тиешелүү, деп кошумчалады министрлер кабинетинин башчысынын орун басары. Белгилей кетсек, социалдык фонд жарандарды мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгаруу тыюу салууну сунуштады. Аталган башкармалыктын төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаеванын айтымында, жыл сайын жаңыдан келген пенсионерлердин 50% пенсияны мөөнөтүнөн мурда түзүшөт. Биз жооп кайтарабыз. Зеленский украиналыктарга чокуу кайрылуу жасады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 11 апрелге карата түнү жасаган видео кайрылуусунда ушул апта орус армиясынын өлкө чыгышындагы ири аскердик чагуулдарга байланыштуу оор болоорун эскертти. Бирок биз дагы даярданып жатабыз, биз жооп беребиз, деди Зеленский. Ал Орусияга каршы дагы катаал санкцияларды киргизүүгө чакыра берерин кошумчалады. Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышындагы аймактарда аткылоону улантып жатат. Украина армиясы айрым чабуулдарга жооп кайтарып, орус танктарынын артиллериялык техникасын жок кылды. Бул тууралуу 11 апрелде Британиянын коргоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, Орусиянын күчтөрү Курчоодогу Мариуполь шаарынын тегерегиндеги чабуулдарды күчөттү. Буга чейин Орусия өз аскерлерин Киевдин айланасынан чыгарып кеткен. Украина бийлиги Москва, Киев жана Сумы облусунда көп жоготууга учураган үчүн айла жоктун артка кетенчиктегенин билдирип келет. Эл чындыкты билсин.